Жанагы эле сиз айткан көйгөйдө сизге аябай рахмат. Эл менен Кочкор элине жолугушканыңызга. Мына президентибиз кызыл китебим, жашыл китебим, андан кийин келишим түзүп, ушул жерди өздөштүрүп, жер кылсаң бир талааны, мусорду менчикке чыгарабыз деп келишимде турат. Менчик акты алып, анан бүтсөм, мына бул жердеги акимибиз келип жаллап аттык. Баягы сыностун жанагы төлөтүүчү билемелерин айынан эле жеримди алып, жана мектеп салынып атпайбы? Келесиз, ачасыз. Ошол мектептин ордуна деп мен жеримди автоваза болчу да, ошонун ээлери бербей атат, ошо сенин жериңди сурап атат, бер деп заставить этишти. Анан айла кеткенде бул кыйын кишилер, күчтүү кишилер дегенде эми мага башка жер бергиле десем, беребиз деп. Ошол 70 сотый болсо 40-ын ага бер, 40 мектепке салганга алып атабыз. 30'u калат, 40'ты Семизбелден беребиз деп, ал жерден беришип, мына архитектура начальник баары эле турат. Баары барып кезип, казыктарын кагып, жана темир жол келип атпайбы? Ошол жерден үйү бузулганы бар экен, кафеси бузулган 7-8 кишиге бөлүп берген. Мен тоодо мал бакчымын. Баарына ишенип кайра келсем эле алда жер жок, буда жер жок. Башка кишиге кызыл китеп чыгарып 40 сотыйымда. Берип коюп мени мыйзамсыз каттоодо жок деп гана коюшту да. Ана мен сотко бердим, сотко берип мына азыр токтоңуз. Сизге ошондо 40 сотуңузду обещать этип туруп бербей коюп атышабы? Бербей, мына турат, чийилип бүтүп туруп, документтери төлөнүп, чийилип бүт туруп, анан отказ кылып коюп атат. Биз ушундайбы аким? Жок, бул кызыл китеби катталбай калган кадастрда. Кадастрдан караганда кызыл китеби бош болуп чыккан баягы жери. Анан кийин ал жерди бирөөгө берип, ал жер баягы Арабаев мектептин курулушуна бирөөдүн жерин экөөнү алмаштырган да. Анан бизге кайрылганда биз 20 соттук жерди азыр райондук комиссия чечип бердик. Чечип бердиңерби ошондо? Жок. Азыр токтоп турула. Бул киши кызыл китеби турат колунда. Силер катталбай калган деп атасыңар. Эмне? Бул киши жасап алганбы же тигил жанагы ошол кадастр жанагындай коррупциялык жол менен бергенби? Урмат, Ошол кадастрда ошондой болгондо Коррупциялык жол менен кызыл китеп берип урматтуу президент, көрүп коюңуз. Прокуратура ушул эле прокуратура катталып турат деп бергени бар. Өз көзүңүз менен көрбөсөңүз, булар соттон да ыргытып коюп атат, жазалап атат сотто. Көрсөтүп коюңузчу. Каттоодо турат да, мына прокуратураныкы соттон кийин алдым. Көзүңүз көрсөңүз, булар биякта бүт бары мен билбейм. Алып келме. Катталып да турат ал. Мына көрсөңөр. Акимчилик болсо, ал жер бош экен билбей иштейт. 22-жылы булар мына узартсаң, кызыл китеп алсаң, администрация кагаздары бүт турат, бирок соттон адвокатын биринчи соттон утканбыз. Президент, экинчи соттон ушул кагаздарын бүт алып, адвокатын да барбай калып, утулуп калып, жогорку сотко адвокатын барбай утулган, бул кагаздардын баары жок экен. Кайра сот бүткөндөн 25-жылы мына Осмон бияка арыз жазсам бүт чыгып атат мына. Баары бар ар жанында. Жаңы жагдай. Садыр Нуржевич, Госсервистин кызматкери тарабынан тур эле мыйзамсыз иш чаралар аныкталган тергөө учурунда, айып бузулган, бирок эскирүү менен өтүп кеткенден байланыштуу кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган. Бирок бул мыйзамсыз берилгендиги боюнча анан чечим чыгып туруп ошо жер алынып коюп атат. Муну демек бул кишинин күнөөсү жок, жана Күнөөсү жок, Госсервистин жетекчиси коррупционер кадастрдын күнөөсү болуп атабы? Жеке ошонун күнөөсү болот. Ушу бизде ушул мыйзамдарыбыз дагы ушул илгертен бери келатат да, суроо өтүп кеткен, анан кылмыш кылып коюп, анан кийин болду, мынча убакыт жыл өтүп кетиптир деп туруп күнөөлөй албай калабыз да анычы. Бул жерде да ошондой болуп атат да. Так ошондой. Кылмыш жоопкерчилигине тартып андайларды камаш керек болчу да. Кимдин мындай кылгыла аким, прокурор баарыңар диге бул киши менен дагы неме кылгыла чыгып туруп териштиргиле, анан жана 40 соттук жерин бербей койду деп атпайбы? Анысын бергиле, башка жерден 20-сын бердик деп атасыңар, 20-сын дагы бергиле. Мейли эмне салынбасын, мектеп салынабы, темир жол салынабы, ошол жерге эгерде мамлекетке керек болсо, биз ошогон базар баасында же болбосо башка жерге көчүрүп үй салып берип алгыла деп атам го мен силерге. Мына темир жол салынып атат, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан 100дөн ашык объектини алып атабыз, туурабы? Бүт баарына акчасын төлөп берип, соодалашып, базар баасында кылып алдык го, туурабы? Биякта да ошондой кылгыла. Мектеп түшөбү? Менчик жери турабы? Келип сүйлөшүп туруп алгыла да. Башка жерден бергиле, же акчасын берип алгыла. Кызыл китебин эле тартып алып анан бар, тияка чык, мен бул жерге муну салам дегенде андай болбойт да эми. Жеке менчик укугу каякта калат анда. Рахмат, чечилет сиздин Болду, азыр сурооңуз. мына аким чечип берет. Муну да мен жазып алдым сиздикин дагы.